Мекке дүйнөнүн төрт бурчунан келген миллиондогон мусулмандар үчүн маанилүү шаар. Ал жерге умра жана ажылык үчүн барган кыргыздар дагы миңдеп саналат. Дал ушул мекендештер жана Орто Азиялыктар үчүн эс алуу жайын иштетип жаткан Усман аттуу мекендешибиз бар. Ал 2 жыл мурда умра сапарына келип, ошол боюнча Мекке шаарында калып калган. Кыргыз тамак аштарынын түрлөрүн жасап келет. Бассейн, футбол аянтчасы өңдүү эс алуучу жайдын кожоюну менен маек курдук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таала чекчилер макталуу болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Мен аты жөнүм Усман. Кыргызстанда Ош областында Нокат районунда төрөлгөм. Бул жака келгениме жалпы өз негизи 2 жылдай болду. Ошол 2 жылдын аралыгында орто эсеп менен 7 же 8 ай ушул жерде жүрөм да. Барып келип 2 ай, 3 ай бул жакта Россияга, Казакстанга, Кыргызстанга барып ушундай келип ушул жакта өз жалпы эсеп менен 7 ай. Жыл менен эсеп келгенде ошо 2 жыл болот да. Башында ушул келгеним себеби ушу умрага келгем да, башында. Умрага келгем, ушу умрага келип ичиносуда баягы адам дүйнөдөн үзүлгөндө дене ички жан дүйнөсү рахаттанат деген ушул окшойт деп бул жака келип умрада ошону көрдүм да, ошону байкадым. Жүрөм кичине болсо эми тынчтанды бул жака келгенде. Ошонун себебинен бул жакта көбүрөөк калыштын айласын издеп жүрдүм да, көпкө чейин. Азыр ушул истирахат хайял бар. Ушул жерде Мекке шаарында бул жагында бассейн, бул жагында ашкана, бул жагында банкетный зал, ар жагында футбольный поле, андан кийин мажлис деп коет, ошол арабский стилде салынган үйлөр. Ушул жерде бул биздин мамлекеттен, Кыргызстандан келген, Казакстандан келген умрачылар ушул жака келип тамак эс алып кетишет да. Эми бул жер Аллах Таалам улуттап койгон да. Бул жерде канчалаган пайгамбарлар ушул жерде келип таваф кылып, канчалаган ушул биринчи Аллах Таалам үйү ушул Меккеде пайда болгон да. Бул негизи ушул Меккенин тарыхы бул Адам алейхиссалам, Адам атабыздан башталган да. Тарыхчы. Бул не только пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан байланган эмес да. Бул мурунтан байланган да. Эми эгерде Кыргызстан менен Арабияны салыштырып кетсек, бул жактын өзгөчөлүгү бул берекелүү жак да. Көрүп атасыздар өзүңүздөр деле, чөл жер, бу жерде суу жүрбөйт өзүбүздүкүндөйчү. Анан чөп да кенен өспөйт да. Бирок берекелүү да. Берекелүү да, мындай бир башкача да. Бирок Кыргызстанга баары салыштырып болбойт да. Кыргызстан өзүнчө бир орду бар жүрөктө. Бул жактын өзүнчө бир орду бар да. Салыштыра албайсың да. Кыргызстаныбызга баягы шүгүрчүлүк келтиребиз. Кыргызстаныбызга Аллах Таалам ушундай кылып, мындай айтканда баягы көбү келип арабтар бейишко дегендей эле да биз үчүн. Бул жактан баргандан Кыргызстан бизге ошондой эле көрүнөт да. Өтө эле бир башкача бир жерге келип калгандай эле болобуз да. Шүгүр келтиребиз да ошол Кыргызстанда төрөлүп, ошо кыргыз болуп чоңоюп калганыбызга дагычы. Биринчиден мусулман болгонубузга, экинчиден кыргыз болгонубузга сүйүнөбүз да. Бул жакта иштегендерден ошол канча бир өзүздүкүлөрдөн бар, 5-6 байкелер бар. Көп эле мен өзүмөн чоң да. Бул жакта эң орто эсеп менен ушул Мадинада бар, ошо Ислам Курмак деген ал бар. Бул жакта ушул Энис деген байкелер бар, Нияз деген байкелер бар, тамак уюштурат. Анан да башкалар бар да. Элге таанылгандар ошолор. Бул кээде жолугуп турабыз. Бул жак баягы уровень жашоо ушундай да. Мисалы үчүнчү уровень жашоо. Адамдар мисалы үчүн бул жерде ушул мамлекет өзүнүн айткандай элин камсыздайт да. Анан ошого жараша уровень жашоо болот. Мисалы үчүн бул жерде баягы мындай айтып келгенде баягы дем алып аткан абага эле акча төлөбөйсүң да. Бардык башка нерселердин баарына төлөйсүң. Бул жерде суу кымбат, мисалы үчүн жуунуп аткан сууну дагы сатып алынат. Бул жерде кандайдыр суу болбосун, баары сатып алынат да. Интернет бул жерде бизге караганда бир 10 эсе, 20 эсе деле даже кымбат да. Мисалы үчүн Кыргызстанда айына 800 сом төлөйсүз, безлимитный да, баардыгыначы. Безлимитный. Бул жерде ошондой безлимитный 1 ай колдонуш үчүн кеминде мындай орто эсеп менен бир бизнес сомго 5000 же 6000 төлөйсүң да. Айына ошондой кетет интернетке. Бар нерсе кымбат негизинен. Салыштырмалуу Каир менен өтө баягы өтө кымбат да. Мисалы үчүн бул жердин населениясы өзү арабтар, араб паспорту бар адамдар 2000-2500 доллар айлык алат да. Анан айына ошол 1000-1500 расход кылат. Сапаттары жанагы бул жакта эми пример келтире турган мен көргөн нерселерден бул машинелер экен да. Биз мисалы үчүн машиналар бир жери чийилип кетсе, чийилип кетти, анан биз устага алып барсак монча пул болот, анча акча болот деп баягы кичине болсо дагы
ызаланып кетебиз го. Бул жерде баягы сүзүшүп кетсе дагы мындай чыгат дагы, эгерде адам аман калган болсо, жакшы болсо, машинени эме кылып кетип деле калышат да. Мейли деп элечи. Сен өзүң машинаңды оңдоп ал, мен өзүмкүн оңдоп алам. Бул кырсык депчи. Биз себебин кылдык, тормоз тептик, машина токтобой калды, эми аякта Алладан деп. Ошол жагы жакшы да. Анан кичине сабыр жагы бар да. Эми бул жакта Аллах таалам насип кылса дагы көп эле болобуз деген ниет кылып атабыз да. Эми баягы көп нерсе ниетке жараша болот экен. Башын умрага келгенде ушул ниет кылып мен ушул жакта калып, ушул жакта бир иш менен алек болоюн дегенчи. Ошол ниет кылып койдум эле, Аллах таалам ниетиме жеткирип атат да. Баягы көп деле жанагынтип кыйналып андай эме болгон жок. Аллах таалам ушул ниет кылып түзүп жакшы ниет кылган экенбиз, ошо Аллах таалам жеткирип атат секин-секинчи. Азыр дагы жакшы ниет кылып атабыз, Аллах таалам ошол ниетибизге жеткирсин эми. Көп эле калалы депчи. Ушу балдарым жаш, чоң балам ошо 6 жашта, экинчи балам ошо 3кө кетип атат. Ушуларды ушул жерде окутуп, жакшы алым кылып, Кыргызстанга барып пайдасы тие турган алымдардан кылалы деген ниетибиз бар иншалла, Аллах таалам кудурети мененчи. Бул жер баягы иштелип, колдон колго өтө берип, көбү мисалы жабылып калды деп ойлогондор бар. Биз бул жерде алганыбызга көп деле боло элек да. Ачылып иштеп, көбү эми билип келип атышат, алхамдулилля. Ошол казак бир туугандарыбыз, өзүбүздүн кыргыздарыбыз, ошолор келип атышат көп эле, алхамдулилля. Жакшы. Заказ көп. Замзам суунун керемети күчтүү. Негизи ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кимде ким курсак ач болсо, ичкен болсоң курсагы тоет. Кимде ким чаңкаган болсо, чаңкаган кандырат. Кимде ким оорусу болсо, оорусунун шифасы болот дейт да. Ол ооруган адамга таасир этет. Мисалы үчүн сиз ооруп атасыз, башыңыз ооруп атат, башыңыз оорубай туруп эле барып баш оорунун дарысын ичип алсаңыз, эч нерсе деле болбойт. Эгерде башыңыз ооруп туруп дары ичкен болсоңуз, бул дагы баягы ниетиңизден да ичтиңиз, Аллах таалам кудурети менен башыңыз кой берди. Бул кудду ушундай эле замзам суу деле ооруган адамдын шифасын берет, оорубаган эмес, ооруган адамдын шифасын берет.